Assalamu alaikum. Kırgız elim, arvağыңızдар, amansыздарбы? Men ömürü bir mындай çıkıp сүйлөйүн деген oyum деле жок эле. Эми Кыргыздын жараны катары ар жагы өзгөндүн кызы катары ташыйып, мойнумду жылып, күлүмдү сапырса деле айтып өлөйүн, армандап өтпөй. 5-6 күндөн бери ызычуу Кемпирабадты жерин берип аттыр кокуй дегенин ишенбей турдум эле. Жалган эле болсо керек, садырды жаман көрсөтөйүн деп эле жаманатты кылайын деп аткандардын чыгарган сөздөрү го деп. Эми бүгүн мына ютубтардан көрүп атам, ташыйып кирип, мен мындай кылып бердим, анан балекет салекет деп сүйлөп атат. Чын экенине көзүм жетти. Мен биринчи кайрылуумду падышабыз Садыр Жапаровдон баштайын. Айланайын Садыр, менен 13-14 жаш кичүү экенсиң. Мен сени 2013-жылдан бери колдоп келем. Эмнеге дебейсиңби? Парламентте сүйлөгөн сөздөрүңнү жагып, анан ошого муюп, сен падыша болгонго чейин колдоп келдим да. Ой, атаң көрүп, ушундай дагы кыргыздын жигити болобу деп. Сени кармаганда аэропорттон Атамбаев, ютубтан чыгып кайрылган Атамбаев, Айланайын Атамбаев, ушундай тынчыкпа балдарыбызды катылба, камаба, 30 жыл падыша болгон Сталин деле асманга учуп кеткен жок, 2 метр жерге кирди. Өмүр бою падыша болуп турбайсың Айланайын. Чыгар деп. Анан калса ысык көлдүктөр биздей колдогон жок сени. Ош жалап баткендей. Тим эле Садыр деп атыңын аркасынан чуркап, лампочка деп жүрүп шайладык эле. Анан лампочкабыз ушундай кылабы? Кемпирабад бир кара шоронун ар жагындагы бир чеке арпа жайлоосунун бер жагы бир жайлоо болсо экен, аны мен ошонун ары кетип калыптыр демин деп койсок, көзү жумуп. Тумшугубузда турган, бутубуздун алдында турган, өзгөндөн кетип, өзгөндүн центринен башталып, анан Өзгөн Карасуу Сузак районун курчап турат го, этеги Өзбекстанга барып атат го. Ушул дагы биздин жетекчилердин ашепкесинен ушундай болуп, ушундай тагдырга кептелди эле. Акырын силер бүтүрүп атасыңар, канча досуң экөөң. Бул эмне деген адамдын акылына сыйбай турган иш го бул такыр эле. Мен саясатчы болбосом дагы буга мен эч бир акылым жетпейт, мында уятым дагы чыдабайт мындайга. Дагы бир депутат дөйдүрүп атат жерде, стратегически важный мындай объект эмес дейт, стратегический объект, важный объект болсо 20 жыл мурун Каримов Гилеген военчасты курдуруп, жолубузду тосуп, Ош Жалал Абад жолун бар жокол деп ана айдап жүрдү го. Анан башы жок кыргыздар аны өзгөн айланып жол салып, 20 мүнөттүк жолду 2,5 саатта Жалал Абадка жетип жүрөбүз го. Кыргыздын бул депутаттары ар намысыңарга келгеле, депутаттык срок 5 жыл. Анан мага ошо эле каласың эртең күн өткөндө. Бул келечегиңди ойлоп, бир критический мышление кылып, бир жок десе бир 30-40 жыл наргы ойлоп, башка мамлекеттер 100 жылды ойлоп план түзүшөт экен. Силер жок десе 30-40 жылды ойлогула. Мына ошол жерди арендага бердик эле, арендага алып тур деп. Арендага алып биз кыргыздар эч кооп 40 жыл өткүчө Каримов бу жерге чекесине Совет Абад деген шаарды куруп койду. Ас келгенсип канагатты кошо алып койду. Жолубузду тосуп койду. Пошол деп эле. Мирзиёев 100 жыл падыша болбойт, бир 30 жыл болор, 20 жыл болор. Анан ол жер бергенден кийин анын баягы нейтральный территориялар менен бүт ошолордуку да. Асманды кантип аласың? Анан көрө сууну ала бер, айланып кетейин өзмөгүм. 100% ал дебейсиңерби? Жерди коюп койбойсуңарбы? Талашкан жерин бербейсиңер ошолорго. Ала бер деп. Үңкүртөө пайдалуу болгондо силерден Кемпирабадты сурабайт эле Мирзиёев. Албайт эле. Ала бер өзүң башыңа тартып ал деп. Үңкүртөөдү бер ошолорго. Кучактап жатсын туугандарыбыз. Мынабы балбак айтып аткан 4000 кыргызды кошо бергиле. Буга чейин канча жашап келсе ошентип жашасын. Ошондой эле кыргызга күйүп калдыңарбы? Миллиондогон кыргыздар көрүнгөн мамлекетте жашап атат. Ушул эле Өзбекстанда бар миллиондогон кыргыз. 69-стат даныйында миллион кыргыз бар деп көрсөтүшкөн.
Анан кийин 600 миңге түштү, анан 300 миңге түштү, эми 60 миң деп атат го. Алар кыргызмын деп ачыктан коркот, айта албайт кыргызмын деп. О, ата энесинин чоң атасынын паспорту кыргыз болушу мүмкүн. Но азыр айта албайт, балдары баары өзбек. Мен бирден көрүп доказать этип берем. Кыргызмын деп айтып көрсүнчү эмне кылар экен. Бир башты иштетсеңер, бу макул эми Садыр досунун тилине кирип, может, бакы мен ташыга мындай деп эсептейм. Чыккынчы деп эсептейм. Бизде ошто мындай кеп жүрөт. Лөлүдөн баатыр чыкса, өз элин чабат дегенчи. Нак ошо лөлүдөн чыккан баатыр болду да бул ташычы. Бул бир ушундуп өзүбүздөн, өзгөндөн башталып, ошо Өзбекстанга жетип атканга чейинки сусактагычты бересиңер, токтогулдуктар капа болуп жүрөт. Көчүрмө кылып анан бизди мындай кылды эле деп. Токтогулдук туугандар, силер капа болбогула. Көчүрмө кылса дагы Токтогул келсе Кыргызстан